Москвадан Казакстанга 5 пересадка үйүңүздөрдөн барып алып кетебиз. Кирди чыкты кылабыз жана жолдо документтериңиздерге да жардам беребиз. Машинабыз таза жана ыңгайлуу. Сиздерди жолдо чарчатпай, аман эсен алып барып келет. Сиздердин кызматыңыздарда өз ишин мыкты билген тажрыйбалуу Эрнис. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. 89 296 544 564 89 250 17 16 16. Биз ар дайым сиздердин кызматыңыздарда 24 саат бою байланыштабыз. Андыктан төмөнкү номерлерге чалыңыздар, жазыңыздар. Жерлерди өзүм илемдик менен басып алуу үчүн жоопкерчилик күчөтүлдү. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына, Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине, Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө Кыргыз Республикасынын мыйзамына кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы маалымдайт. Маалым болгондой, мыйзам жерлерди мыйзамсыз басып алууга жана аларга курулуш курууга жол бербөө максатында Жогорку Кеңеш тарабынан 2023 жылдын 25 майында кабыл алынган. Кабыл алынган мыйзам менен Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексине жана Кыргыз Республикасынын укук бузуулар жөнүндө кодексине жаза пулдун өлчөмүн көбөйтүү, эркиндигинен ажыратуу жана белгилүү кызматтарды ээлөө же белгилүү иш жүргүзүү укугунан ажыратуу түрүндө жаза дайындоо жолу менен жер мыйзамдарын бузгандык үчүн жоопкерчиликти катаалдаштыруунун жагдайларын караган укук бузуулар жөнүндө өзгөртүүлөр киргизилди. Мыйзам менен кылмыш жаза кодекси жаңы 2121 айыл чарба багытындагы жерлерди өзүм илемдик менен ээлеп алууга жол бербөө боюнча чараларды көрбөө жана 2122 жерлерди айыл чарба өндүрүшүнө пайдалануу үчүн атайлап жараксыз абалга алып келүү беренелери менен толукталат. Мындан тышкары мыйзам долбоорунда министрлер кабинетине жерлерди мыйзамсыз өзүм илемдик менен ээлеп алуу, кеңейтүү фактыларынын алдын алуу, тыюу салуу, ошондой эле жерлерди максаттуу багыты боюнча пайдаланууну контролдоо, азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо максатында айыл чарба багытындагы жерлерди жакшыртуу жана сарамжалдуу пайдалануу боюнча чаралар комплексин иштеп чыгууну жана көрүүнү тапшыруу каралган. Булак Назар Ньюс KG. Кыргызстанга 7 тонна насвайды мыйзамсыз алып кирүүгө аракет кылгандар кармалды. Айдаркен чегара отрядынын чегарачылары бажа кызматкерлери менен биргеликте чегарадан мыйзамсыз товарларды алып өтүүнү токтотушту. Бул тууралуу чегара кызматынын басма сөз кызматы билдирди. Билдирүүгө ылайык кызматкерлер токтоткон жарандын башкаруусундагы КАМАЗда 7 тонна насвай болгон. Чегара кызматынын маалыматы боюнча насвай Кыргызстандын аймагына сатуу үчүн өткөрүү пунктунан айланып өтүп, Өзбекстандын Чоңгара анклавынан мыйзамсыз алынып келинген. Тиешелүү документтер толтурулгандан кийин айдоочу жана жүк кошумча иликтөө үчүн бажа кызматкерлерине өткөрүлүп берилди. Булак Супер KG. Орусиядагы министрликтердин биринде iPhone колдонууга тыюу салынды. Орусиядагы Ростех корпорациясы өзүнүн бардык кызматкерлерине мамлекеттик корпорацияга кирген уюмдарга iPhone уюлдук телефонун расмий максатта колдонууга тыюу салынды. Бул тууралуу бүгүн 13 июлда чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Чындыгында эле корпорациянын бардык уюмдарында жумушта медикалык өндүрүштөгү жабдууларды колдонууга толук тыюу салуу киргизилип жатат деп билдирди аталган ишкананын маалымат кызматы. Белгилей кетсек, кечээ 12 июлда тиешелүү тыюу Орусиянын өнөр жай жана соода министрлигинде белгилүү болду. Министрдин биринчи орун басары Василий Осмаков билдиргендей, министрликтин кызматкерлери 17 июлдан тарта Apple аппараттарынан жумушчу кат алышууларды жүргүзө алышпайт. Булак Супер KG. Велосипед менен ажылык сапарга кеткен жаран 71 күндөн кийин кайтып келди. Бул тууралуу Ош шаардык медиасынан билдиришти. Ош шаарынын тургуну 1995 жылы туулган Эр Махаммад Тожи Махаммад 4 майда велосипед менен ажылык сапарга аттанган. Ал Өзбекстан, Казакстан, Грузия, Туркия жана Дубай аркылуу Сауд Аравияга жетип, мусулмандык парзын аткарып, бүгүн 13 июлда 71 күн өткөн соң Өзбекстан аркылуу өлкөгө аман эсен кайтып келди. Аны Ош шаарынын Борбордук аянтында Ош шаарынын медиасынын өкүлдөрү, туугандары жана жакындары тосуп алышты. Булак Сереп KG. Россиядан Кыргызстанга акча которуулар былтыркыга салыштырмалуу сезилерлик деңгээлде азайды. Бул тууралуу Улуттук банктын маалыматында айтылат.
кеп жеке жактардын акча которуу системасы аркылуу которулган каражаты тууралуу болуп жатат. Белгилей кетсек, өткөн жылдын апрель айынан тарта Кыргызстанга келип түшкөн акча кескен көбөйгөн, дагы июль менен августта $300 миллион түзгөн. Анын 90%дан ашыгы Россиядан которулганы белгилүү болгон. Салыштыруу үчүн айта кетсек, өткөн жылдын алгачкы 5 айында $1 миллиард 30,3 миллион которулган, ал эми быйыл январь майда дээрлик $798 миллион келип түшкөн. Төмөндө Россиядан жыл башындагы 5 айда которулган каражаттын суммасы жана кашанын ичинде өткөн жылдын ушул мезгилиндеги көрсөткүч берилди. Январь $131,5 миллион, $40,4 миллион аз. Февраль $137,3 миллион, $44,8 миллионго аз. Март $151,7 миллион, $12,1 миллионго көп. Апрель $141,7 миллион, $100,6 миллионго аз. Май $160,5 миллион, $85,1 миллионго аз. Белгилей кетсек, каражат ар кандай валюта менен которулат, бирок доллар менен көрсөтүлгөн. Булак Спутник KG.